Салам достор. Берүүбүздүн бул чыгарылышында Ош шаарындагы мүмкүнчүлүгү чектелген инсандарыбыз тууралуу айтып бермекчибиз. Алар кантип күн кечирүүдө? Шаардагы коомдук транспорт, көп кабаттуу үйлөр, мына ушундай коомдук имараттар алардын эркин жүрүүсүнө ылайыкташканбы? Мына ушул суроолорго жооп издейбиз. Жылдыз өнүккөн өлкөлөрдө мына ушундай коомдук транспортто, автобус, троллейбустарда майыптар үчүн атайын орундуктар ажыратылган экен. Ошто андай нерселердин жоктугун өзүбүз көрүп турабыз. Деги эле аларга шарттын жоктугу аз келгенсип, көпчүлүк учурда автобустун айдоочулары ошо мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбызды албай койгон учурлар көп эле кездешет. Мисалы пандустарды алсак, шаардагы пандустар жок болсо дагы аз. Ошонун талапка жооп бере элек эместигин айтпай эле койсок болот да. Ушундай учурлардан тажаган мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбыз атайын өздөрү үчүн такси кызматын ачышыптыр. Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбыз жашоо үчүн кантип күрөшүүдө? Кийинки материалыбызда. Марина Фегеле 37 жашта, ал немец кызы. Ошто төрөлүп ушул жерде чоңойгон. Мындан 20 жыл мурун автокырсызга учурап, бир бутунан айрылган. Ал учурда Марина болгону 16 жашта эле. Ошол күнкү окуя алигиче эсинен чыга элек. Это было 11 декабря 1991 года. Я стояла прямо на остановке. Бул окуя 1991 жылы 11 декабрда болгон эле. Мен аялдамада турганмын. Жеңил унаанын айдоочусу катуу ылдамдыкта келип мени сүзгөндө учуп барып жолго жыгылгам. Ошол жерде эле бутумдан айрылып, биринчи топтогу майыпка айландым. Мне сразу же оторвало ногу, и в результате этого я стала инвалидом первой группы. Маринанын айтымында Ош шаарында мүмкүнчүлүгү чектелгендерге коомдук транспортто жүрүү үчүн шарт түзүлгөн эмес. Аны сас келгенсип, кээде айдоочулар майыптарды албай кеткен учурлар да болот. Мына ушундай көрүнүшкө Марина да туш болгон. Случай произошел тоже же в прошлом году. Окуя былтыры болгон. Мен аялдамага келип, экинчи автобусту күтүп тургам. Айдоочу токтоду. Мен алдыңкы эшикке бардым. Ал эшигин жаап, арткысына өт деди. Мен үчүн арткы эшиктен кирүү ыңгайсыз десем, эшиктерди жапты да дароо жүрүп кетти. Дверь закрывает и уезжает. Ош шаарында 6 миңден ашуун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар жашайт. Smile KG коомдук фондунун жетекчиси Лариса Кузнецова Марина Фегеленин сөзүн бышыктап, чынында шаардагы коомдук транспорт майыптарга ылайыкташпаганын белгилейт. Мы не видим людей с инвалидностью на улице. Биз мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды көчөдө көрбөйбүз, себеби алар үйдөн чыга албайт. Чыкса да каалаган жерине жетиши кыйынга турат. Анткени шаардагы троллейбус, автобустар аларга ылайыкташкан эмес. Троллейбусы и автобусы не приспособлены. И в нашем городе для людей с ограниченными возможностями. Биздин шаарда майыптар үчүн эч кандай шарт жок. Бирок бардыгы болот эле дейт. Чынында андай эмес. Создаваться эти условия. Но нет никаких условий. Майыптар үчүн транспортто жүрүү кыйын болгондуктан Лариса долбоор жазып, мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн атайын такси кызматын ачкан. Бирок долбоор 1 жыл гана уланып, азыр токтотулган. Себеби каражат жок. Служба социальное такси. Фонд СОРОС поддержал этот грант. Бул социалдык такси кызматы. СОРОС фонду долбоору колдоого алып, биз мындай айкон стационардык жабдыктарын, чагылдыргыч жана 5 рацияны сатып алганбыз. Долбоордун алкагында мүмкүнчүлүгү чектелген 4 кыз жумушка орношуп, 1 жыл бою шаардагы майыптарды акысыз тейледик. И мы обслуживали город. А бул Радик Кутлуев, алдагы биринчи топтогу майып. Маринадан айырмаланып, Радик өз алдынча жүрө албайт. Арабасы менен биринчи кабаттагы батирине кирип чыгуу мүмкүн болбогондуктан жакындары тепкичти пандуска айлантышкан. Но правда он слишком крутой. Бирок ал өтө эле тик. Мындан арабанын алды жагы эмес, арты жагы менен түшө аласың. Алды менен түшсөң жыгыласың. Буга чейин 2 рет жыгылып, мээм чайкалып калган. Было такое, что даже сотрясение мозга получилось из-за него. Ош шаарында бир да көп кабаттуу үйдө пандус жок. Ал тургай акыркы курулган үйлөрдө да бул нерсени эске алышкан эмес. Азыр эми мындай эмелерди коюп атат, пандус деп турупчу. Эми ачык айтканда баягы мен олдоно сүрүндө болсо болот. Баягы 60-90 сантиметрлерге, например, жөн эмени колясканы көтөрүп кирип кетсе да боло берет. Ал эч качан коляска эме менен жүрбөйт да. Эми азыр ошондо талап коюп калгандыктан азыр биз баарына талаптарды коюп атабыз, архитекторго пандустарды кара. Мүмкүнчүлүгү чектелген жаран шаардык транспортто жүрүү үчүн канча убакыт кетирет жана канча адамдын жардамына муктаж болот, атайын текшерип көрүүнү чечтик. Смотрите, не уроните. Еще. Опа, еще. Петр.
Осторожно. Извините, пожалуйста. В других странах это предусмотрено. Которого? Все, да, вот. Жылдыз, шаардагы мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбыз ушинтип эле бирөөлөрдөн жардам сурап же күтүп эле отурбастан өздөрү да аракет кыла башташыптыр. Кандай аракет? Кимдерди айтып атасың? Өзү биринчи топтогу майып болгонуна карабастан Мурадыл деген инсаныбыз атайын майонез чыгаруучу цех ачкан. О, сонун го. Ал шаардыктарды иш орду менен камсыз кылаттыр да анда. Бир чети шаардыктарды десек да болот, бирок кимдер үчүн курулган дебейсиң да. Кимдер экен? Ал цех атайын мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн ылайыкташтырып курулган. Ал жерде көпчүлүк иштегендер дагы ушул биздин мүмкүнчүлүгү чектелген инсандарыбыз. Бул мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн курулган майонез чыгаруучу цех. Аны биринчи топтогу майып Мурадыл Рахманбердиев ачкан. Ишканадагы бардык жабдыктарда жумушчуларга ылайыкташып курулган. Бул цехте прон жардамы менен российский грант, биз общественный объединение грант жазганбыз, инвентар коому грант jutуп алып, абырнынан алып, мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды иш менен камсыздап отурабыз ошол турушта. Цехтин ачылганына 6 ай болгон. Майонездин атын чын жүрөктөн деп аташкан. Ар бир жумушчу 5000 сомго чейин айлык алат. 8 жаз иштейт. Майонез дайыла турган майлар кошулат, сүт кошулат, жумуртканы шөйдө кошобуз. Баны кошуп аралаштырып майонез кылып чыгарабыз. Муратжан Салиев 24 жашта. Ал буга чейин эч бир жумушка орнош алган эмес. Эми болсо цехтин ишенген жумушчуларынан ар бир продукция Муратжандын көзөмөлүсүз чыкпайт. Har bir chiqayotgan mayonez Murodjonning qo'lidan o'zidan o'tadi. 4 soat ishlaydi. Bir kun 4 soat ishlaydi. 4 soat o'rniga smeshigi bor. Smeshi bola keladi o'zi. Bu ham invalid bola. Каарманыбыз цехтен сырткары устачылык менен алектенет. Жаш уста жумасынан бирден сандык жасайт. Ар бир даанасын 4000 сомго чейин сатат. Men bir haftada bitta sandык bitdi, nima qilaman? Tayinli, mana shu yelimga olib, gulli qoqib qo'yib qo'ygan bolalar bilan. Мурадылдын айтымында майыптарды жумуш менен камсыздоого такыр көңүл бурулбайт. Мындан жыйынтык чыгарган каарманыбыз мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн жумуш издөөнү баштап, цех ачуу идеясына токтолгон. Главный проблема ушундай болуп калды. Инвалид адам мүмкүнчүлүгү чектелген инсандарды жумушка эч ким кабыл кылбайт экен да. Жумушка эч ким кабыл кылбайт экен. Шуning үчүн энди бизде ушундай идея пайда болду, что жумуш орун ачыш. Бул имаратты Мурадылдын атасы дөкөн кылам деп жүргөн эле. Бирок азыр каарманыбыздын демилгеси менен цехтен сырткары мында майыптар үчүн ден соолугун калыбына келтирүү борбору курулууда. Зданиябыз реабилитационный центр болот. Кудай буюрса, Алланын жардамы менен шу реабилитационный центр өзү Кыргызстан боюнча жок бизде. Опорно-двигательный аппарат балдар үчүн заниматься кыла турган месте жок. Балдар мынакта иштегенден кийин мына келип өзүнүн ден соолугуну остановить эте турган, правильный остановить эте турган. Bu мүмкүнчүлүгү чектелген ишканаларды балдарды келип заниматься эте турган ушу зал кылып атабыз. Имараттын курулушу дээрлик аяктап калган. Калган иштер каражат жоктугунан токтоп турат. Мурадыл жардам сурап көптөгөн жерге кайрылган. Бирок азырынча эч ким жардам колун суна элек. Акыл, кайрадан эле берүүбүздүн салты болуп калган элдик сурамжылоого кезек бербейлиби? Макул, анда кимден эмне деп сурайбыз? Кел анда шаардыктарга бүгүнкү темага байланыштуу суроо берип көрөлү. Биздин шаар мүмкүнчүлүгү чектелгендерге ыңгайлашканбы деген суроо салып көрсөк. Биздин шаар мүмкүнчүлүгү чектелген инсандарга ылайыкташканбы? Ылайыкташтырган, конечно.
Kırgızistan'da unda adamları taştım etme. Жоқ. Эми биздин шаарда жардам беришпейт да. 100% эмес да. Бар мүмкүнчүлүктөр, анча деп ойлойм. Шарганда деле жок болуш керек деп ойлойм менимче. Көп эле колдой бербейбиз да. Yok, bizdeki emez de mümkünçülüğü çektirgen ve Mayıs ayıtta ayıp otasın mı? Ağa layıktaşkan emez. Yok. Layıktaşkan emez. Карабайт да, кимди карайт? Майыптарды карабайт да. Билбейм. Мына достор, шаар тургундарынан ушундай жооп алдык. Жашоочулардын баардыгы эле майыптарга шарттын жок экендигин биле беришпейт экен. Демек сиз менен биз коомчулуктун көңүлүн ушул маселеге бурууга аракет кылалы. Демилге берүүсүнүн бул саны ушуну менен жыйынтыкталды. Саламатта калыңыздар.